Алсу медиа каналынан келген кардарлардын баары мекендештерибизге биз услугабызды 50% скидка кылдык. Үйдү ушул жерден көрүп тандаганбыз мындай. Новая Медведькова, могул 39-дон биздин дом. Ушул эле МТШда жайгашкан ушул үйлөрдөн азыр сатылып жатат. Келиңиздер новостройкадан 6% менен ипотекага алып, өз үйүңүздөрдө жашаңыздар. Рахмат Азамат байке. Эчтеке эмес ошол. Ар бир суроого толук маалымат берип турду убагында. Келген эле сол жакта санузел, кухнясы. Бул бир комнатанын примерно планировкасы, ремонту ушундай ак түстө болот ремонту. Бул жакта полностью даяр кухня. Бул жер 2 комната. Бул гостиный. Келиңиздер новостройкадан үй алыңыздар 6% менен аябай эле жеңил болот. Аренда төлөгөндөй эле. Себеби дегенде азыр сентябрдан баштап көрдүк баарыбыз Московская область арендалар кымбаттады. Бул көрүнүш быйыл эле эмес, жылда болуп келген. Может 2 жылдан кийин дагы болот. Ипотека алсаңыздар өзүңүздүн үйүңүздөргө ипотека бул ипотеканы төлөп бүткөнгө чейин өзгөрбөйт сумма, ставкасы дагы өзгөрбөйт, суммасы да өзгөрбөйт. Ошон үчүн арендалар кымбаттаса деле сиздин ипотекаңыз кымбаттабайт эч качан. Азамат байкеге кайрылсаңыздар эч качан эме болбойсуздар. Бардык суроого жооп берип, өзү жардам берет. Даже документтерди бүтүрүш боюнча баарына өзү алып барып, ушунтесим, даже приложенияларды өзү скачать этип, бүт баарын өзү эметип берди. Онлайн сделка болду, баары оңой бүттү да. Алган акчасы эми ошол эле да, жана 50%. Бүкүлү эле да. Суммасын айтпай эле коелу, бирок аз эле да. Ооба да. Кайрылыңыздар, эч жалейт этпейсиздер. Чын жүрөктөн айтып атам. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Алсу Рустамова. Каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. РФтин депортациядан кантип сактануу керек? ИИМдин комментарий Орус министрлиги мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо боюнча түшүндүрмө берди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса жасап берет. Баса регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Тактап айтканда, РФтен чыгаруудан кантип сактануу керектигин түшүндүрдү. Мыйзамсыз мигранттар Россиядан депортациядан качышы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинен билдиришти. Чет элдик жаран 2025 жылдын 30 апрелине чейин полицияга же Москвада жайгашкан Сахарова миграциялык борборуна кайрылышы керек, деп билдирет ИИМ. Ал жерде мыйзамсыз иммигранттар өлкөдө болушун мыйзамдаштыруу керек. Бул депортациядан качууга жардам берет. Россияда 2025 жылдын 1 апрелинен 30 апрелине чейинки мезгил ичинде Россиянын президентинин ОСП 1126 жарлыгы колдонулат. Ал боюнча Россияда болуу, мыйзамдуу кылуу, депортациялоо жана кирүүнү жабуу коркунучу жок болушу мүмкүн деп айтылат ведомствонун материалдарында. Министрликтен белгилешкендей, бул жарлык иштөөгө уруксаты же патенти жок Кыргыз Республикасынын аймагында 3 айдан ашык жүргөн чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Ага ошондой эле мөөнөтү өтүп кеткен жана төлөнбөгөн патенти бар же убактылуу жашоого уруксаты РВП же жашап турууга уруксаты жок адамдар кирет. Тез арада Орусиянын ички иштер министрлигинин полиция бөлүмүнө же ПВС бөлүмүнө же Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна кайрылыңыз, деп министрлик сунуштайт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.